14 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Президент: Батыш бизге Орусия менен кызматташтыкты токтотуу боюнча көрсөтмө бериши керек. Президент Садыр Жапаров бул тууралуу орусиялык журналист Павел Зарубинге курган маегинде билдирди. Журналист андан Батыш өлкөлөрү КМШдагы өнөктөштөрүн Орусия менен кызматташуудан баш тартуусун каалап жатканын жашырбайт. Буга кандай карайсыз деп сураган. Бул албетте туура эмес. Европанын өзүндө да НАТО же Евробиримдикке мүчө өлкөлөр бар. Алар да Орусия менен кызматташат. Ошондуктан алар бизге Орусия же КМШ менен кызматташуубузду токтотуу боюнча көрсөтмө бербеши же суранбашы керек, деди Жапаров. Орус аскерлери бастырып киргенден бери Украинада согуш жүрүп жатканы 2,5 жылдан ашты. Америка жана Батыш өлкөлөрү Орусияга карата санкция салып, ага көмөктөшкөн өлкөлөр да санкцияга кабылышы мүмкүн экенин эскерткен. Ал эми кыргыз бийлиги Украинадагы согушка карата позициясы бейтарап экенин, эки өлкөнү тынчтыкка чакыраарын билдирген. Ташиев: мамлекеттеги тазалануу шайлоолордон башталышы керек. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев алдыдагы жергиликтүү кеңештерди шайлоону таза өткөрүү керектигин билдирди. Бул тууралуу ал 12 октябрда Сүлүктүү шаарындагы Бөрү аскер бөлүгүнүн ачылыш аземинде айтты. Ал шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеши керек экенин белгилеп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эскертүү жасады. Ташиев мамлекеттеги тазалануу шайлоолордон башталышы керек деп эсептейт. Биз мамлекетти акыйкаттуулук менен башкарышыбыз керек. Шайлоолорго мамлекеттик органдар кийлигишпеши керек. Мурдагыдай бирөө-бирөөнүн эркине басым жасабайт. Депутаттар таза болсун, элге, өлкөгө кызмат кылсын деп аракет кылып жатабыз. Шайлоого бараткан партиялар ар бир талапкерлерди кылдап текшерип чыккыла. Алардын же тууган уругунун криминалга, коррупцияга тиешеси болсо тизмеден чыгаргыла, деди ал. Атайын кызматтын башчысы шайлоо учурунда мыйзам бузган талапкерлер катуу жазаланаарын эскертти. Президенттин басма сөз катчысы Темировдун тулпар карталары боюнча иликтөөсүн айыптады. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов журналист Болот Темировдун иликтөөсү боюнча мамлекеттик кабар агенттигине комментарий берди. Иликтөөдө Садыр Жапаров тулпар карталарын жарнамалап, аларды сатуудан чет өлкөлүк компаниялар пайда көрүп жатканы жөнүндө айтылган. Темиров Юстиция министрлигинин маалыматына таянып, коомдук транспортто накталай эмес төлөө системасын киргизүү үчүн БПЦК компаниясынын түптөөлөрүнүн арасында башка да компаниялар бар экенин белгилеген. Анын айтымында алар Бишкектин прогрессивдүү технологиялары ЖЧКсы менен ППЦ Group Holding аттуу жеке компания. Биринчи компаниянын башчысы катары Орусиянын Журат Закиров аттуу жараны көрсөтүлгөн. Экинчи компания болсо Кипрдеги Ошфордо жайгашкан. Алагөзов президент үчүн эң башкысы накталай эмес төлөө системасын киргизүү экенин белгилеп, мамлекет башчысына аны ким ишке ашырып жатканын айырмасы жок экенин айтты. Болот Темиров мамлекеттик башчысынын посту чыгаары менен эле жаңы иликтөө деп чампалап чыгара коюптур. Эптеп эле президентке чаптаганга аракет кылыптыр. Темиров лайф боюнча айтсам, алар жок нерсени бар дегенге өтүп алышты. Алардын материалдары далилсиз жана курулай дооматтар экени дагы бир ирет айкын болууда. Ал болгону бир тараптуу жана далилсиз айыптоолор менен саясат жасап жатат, деди ал. Алагөзов тулпар карталарын киргизүү маселеси 2019 эле көтөрүлгөнүн белгиледи. Ал президент жол кирени көтөрүүнү колдоду дейт. Мамлекет башчысынын постун карасаңыздар, ал жактагы баалар ушул бойдон калат. Болгону накталай эмес төлөмгө өткүлө деп атат, деп билдирди Алагөзов. Буга чейин Садыр Жапаров бишкектиктерди тулпар карталарын сатып алууга чакырган. Ага чейин Бишкек мэриясы накталай төлөгөндөр үчүн жол кирени көтөрүүнү сунуштаган. Мэриянын маалыматына ылайык тариф 30-40 сомго чейин жогорулашы мүмкүн. Азыркы тарифке ылайык накталай төлөгөн учурда муниципалдык автобустар менен троллейбустардагы жол кире 20 сомдо, накталай эмес төлөгөндө 17 сомду түзөт. Жеке автобустар менен кичи автобустар 20 сом. Улуттук электр тармагы ишканасынын башчысынын орун басары үй камагына чыкты. 1-май райондук соту улуттук электр тармагы ишканасынын башчысынын орун басары Аскат Абылаев үй камагына чыкканын билдирди. Маалыматка ылайык, судья мындай чечимди 8 октябрда кабыл алып, ИИМдин тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Абылаев 2 декабрга чейин үй камагында болот. Жергиликтүү басылмалар алдын ала маалымат боюнча Абылаев келтирилген зыяндын ордун толтуруп бергенин жазды. Ал эми соттон клубко чыгымды калыбына келтиргени тууралуу маалымат жок экенин белгилешти. Абылаев коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шектелип, 5 октябрда кармалган. 31 жаштагы Абылаев Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары кызматына 2023 жылы сентябрда дайындалган.
Сиздердин милдет. Ташиев УКМК кызматкерлеринин аялдарын көбүрөөк балалуу болууга чакырды. Камчыбек Ташиев УКМК кызматкерлеринин жубайларына кайрылып, мүмкүн болушунча көбүрөөк балалуу болууга үндөөдү. Бул тууралуу ал Оштогу чек арачылардын жана УКМК кызматкерлеринин балдарына арналган Акылман бала бакчасынын ачылышында билдирди. Ал Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн ар бир үй бүлөдө кеминде 5-6 бала болушу керек деп эсептейт. Атайын кызматтын башчысы Кыргызстан жөндөн жөн өнүгүп кетпейт деп кошумчалады. Биздин кызматкерлердин арасында да бойдоктор турмушка чыга элек айымдар бар. Алардын саны жакында көбөйгөнү аныкталды. Мен аларга турмушка чыккыла деп айткам. Көп балалуу болуш керек. Бул сиздердин милдетиңиздер, урматтуу келиндерибиз. Эгер катуу айтып койсом капа болбойсуздар, деди ал. Ташиев УКМК кызматкерлеринин жубайлары акча жагынан кабатыр болбош керек деген, атайын кызматта иштегендер турак жай жана каражат менен камсыздалаарын белгиледи. УКМК төрагасы Кыргызстандын калкы 7 миллиондон ашканын, эми тез арада 15-20 миллионго жеткирүү керектигин айтып, башка мамлекеттердин калктын саны жана күч жагынан артта калбашыбыз керек деп кошумчалады.